бала тарбиялоо боюнча болсун, ошо коучинг эмесинде болсун, лайф коучинг боюнча үйрөнгөн нерселериңде мисалы улам бактылуу болосуң, бактылуу болгон сайын ал нерсени кайра кылгың келет да. Ошол сыяктуу. Жакшы, анда биз угуучулар, көрүүчүлөр болсо айта турганым, биринчи ошо эмнеңиз өнүктүргүңүз келип атат, ошону жазасыз. Бирок баягы 4 нерсени жазып коюңуз, мындай дагы кайталап коелу. Ден соолук, байлык, сүйүү жана бакыт. Ошол 4 нерсеңизге салым кошуп кетиңиз дайыма. Өнүктүргүңүз келсе, биринчи эмнеңиз болсо, мындай, бирок ал жакшы эмес деп айтпаңыз. Жакшы, жаман бул субъективный нерсе. Субъективный дегенде сиз ошентип ойлойсуз. Эгер сиз өзүңүзгө сүйүүңүз аз болсо, анда элдин жакшысын жакшы, жаман дейсиз да. Ошого сизге азыр бардык нерсеңиз жакшы. Биз жана Караколго барып келе жатканда бир бала, жанакы бала кайсыл жерде иштейт эле? Бир больницада иштейт го, бөйрөктөрү иштебей калган, гемодиализ боюнча. Ошону айтты, мен ал жөнүндө билбейт элем. Анан айткандан кийин айтты да, ошол нерсе аябай маанилүү экен да. Мисалы баягы кандан сууну бөлүп чыгарып, анан ошол нерсесин чыгара албай бөйрөк иштебегендердин жашоосун айтып берди, аппаратты кантип коет эме деди. Мен аябай эме болдум да. Анан мындай, мен өзүм ооруп кеттим да, мындай сезим болуп кетти. Ден соолугума уже психологический эме болду. Анан ошондо түшүндүм да, мисалы сиз эмнени жаман дегениңизди дагы мынтип жакшы караңыз. Сиз просто бир нерсе жаман болсо ошого кирип алгансыз да, мынтип өзүңүздү сырттан караңыз да. Ошондой кишилерди караңыз, сырттан кишилерди караңыз. Бул деген сөз эме, ошол боюнча кала бербеңиз. Ал мындай маанилүү эмес. Мисалы, мен азыр Кудайга шүгүр жакшы, ден соолугум жакшы, ошон үчүн байлык деп айтпаңыз. Ал ден соолугуңузду дагы өнүктүрүңүз. Спортко барыңыз. Андан сырткары акчам, мен ушул акча жетет, элдердин андан да эч акчасы жоктор да бар деп коюшуңуз мүмкүн. Жок, сизге ушул балким мисалы жашоо же тагдыр же Кудай сизге ушундай эме берген, потенциал берген, сиз андан да көп нерсе кыласыз да, чынындачы. Адам баласы. Анан бир нерсеге ишендим, өнүгүү боюнча да. Мен өзүм мисалы айылда төрөлүп, шаарга келдим, анан чет өлкөгө бардым. Мындай айтканда баягы цивилизациянын эң ылдый жагынан баштадым дейли да, айылдасың да, айылда болсоң мисалы орусча билбейсиң, дагы эмне бар? Шаардагы болгон окуялар билесиң, анан шаарга келсиң, шаарда өнүгөсүн, анан чет өлкөгө чыгасың, чет өлкөгө чыгып, азыр ушундай өнүгүү келип калдым. Мен ичимде ушундай сезим бар да, мен азыр өзүмдү айттым, мисалы эл аралык коуч, анан дүйнө коучу деген, бул менин максатым, бул нерсе мага кыйын эмес экен да. Организация эмнегенде, мисалы мен адамдын ичи менен иштейм, ичи дегенде психологиясы менен иштейм туурабы. Ал психология Америкада да, америкалыктарда да ошондой, немистерде да ошондой, Кытай, орус, ким, түрк, индус баары бир экен да, адам баласы. Коркуулары бар, максаттары бар, мисалычы. Дагы кандай бар? Сүйүнүчтөрү бар. Ошолор менен иштегенде, ошол кишини өзгөртсөм ичин, ал 80% ийгиликке жетет да. Адамдын ичи 80% ийгилик. 20% эле сырткы факторлор, булар ошол. Мен ушул айылдык болуп калдым, акчам жок, аял кишимин, эркек кишимин, менин дипломум жок. Булардын баарын топсоңуз 20%. Эгер сиз эмне калаганыңызды кылсаңыз, ошол нерсеңиз ичиңизден өзгөртөсүз, өнүгүү болот, ошондо сиз каалаган максатыңызга жетесиз. Суроолор бар экен, Жок. Жакшы, сизде кандай бир барбы, балким сизде суроо барбы жашоодон? Диджей. Жок. Чыңгыз мырза, сизде суроолор болсо берсеңиздер болот, WhatsApp аркылуу. Немеде бала тарбиясы жөнүндө да тренинг болобу деген. Ал болот акыркы күн ошо бала тарбия. Жок, эмеде жалпы Бишкекте болот, сөзсүз болот. Мен ошол өнүгүү боюнча мен аябай каалаганым, биздин ошо кыргыз жарандары, кыргызстандыктар каякта болбоңуздар, бул чет өлкөдө жашагандар да бар да. Бул өнүгүү бакыт. Бир нерседе өнүксөңүз, сиз бир гана кандай десем, өнүксөңүз гана бактылуу боло аласыз да. Мисалы жөн эле сурайлы, мисалы кандай болуп атат, баягындай эле же акырын деген сөздөр уже эмне болуп мындай аябай сүйүнүчтүү эмес да, акырын кетип атат да өнүгүү, же өнүгүү болбой атат дейли. Өнүгүү болбосо адам мындай ылдыйга түшүп кетет да. Ордунда турса дагы башкалар өтүп кетет. Же мисалы ордунда тура албайт, мисалы ордунда турган киши барган сайын деградация болот да. Анткени бала, мисалы адам жаратылгандан баштап мындай чоңоюп атат да, барган сайын чоңойот, барган сайын өнүгөт, бир нерсе үйрөнөт, анан акча көбөйтөт. Уже дүйнөнү кыдай, дүйнө бүтүп калгандан кийин уже Марска учабыз жакында буюрса, улан таланда өнүгүү боюнча мисалы мага көп кайрылгандар үй бүлөлүк боюнча кайрылат да. Анан ошол жашоосун эмнеге өнүктүрөм, мен башкача болом, мен ошо азыр башкача киши болом дейт да. Анан ошол башкача киши болом дегенде бир жерде аябай мындай биздин үйрөткөн техникалардын бирөөсү бар го. Бир ошол жазуучу, америкалык жазуучу кызына бир кат таштап кеткен, өлөрүнүн астында катында мындай маанилүү нерсе жазып кеткен. Ошо атасы жазган нерсеси мындай экен. Англисчеси if you understand something that I'm gonna tell you, your life will change instantly. Баягы
эгер бир нерсе ушуну жакшы түшүнсөң дейт, ошол түшүнүктү жашооң замат да өзгөрөт дейт да. Эмне десе англисчеси nobody owes you anything. Мисалы, эч ким мага бир нерсе кылып бергенге милдеттүү эмес. Ушул техника сиздердин жашооңуздарга өнүгүүгө аябай жардам берет. Бул мага аябай жардам берди. Үй бүлөлүк бактыма жардам берди, бул жумушума жардам берди. Деги эле мен мындай настроением жакшы болуп жүргөнгө, өнүккөнгө бул эң түрткү болгон болду да. Мисалы, буну түшүндүрүп кетпейсизби? Мисалы, эч ким мага бир нерсе кылып бергенге мажбур эмес, Чыңгыз мырза. Кантип түшүнсөңүз болот? Муну биринчи эле айтканда адамдар жана туура эмес ойлоп алышы мүмкүн. Анткени эркектер көбүнчө дайым эле тренингтерде биринчи айтканда толук түшүнбөй туруп, толук түшүндүргөнчө эле реакция берет. Ал жерде эмне болот? Биз өзүбүз тамак жасап жеп калабыз деген сыяктуу эмелерди айтып калышат да. Ал жердеги эме сиздин оюңузда эле, сиздин башыңызда эле ошол нерсени кабыл аласыз. Ал сиз мамиле кылып жүргөн адамдар мурдагыдай эле мамилесин уланта берет. Сиз аны болгону оюңузда ал негизи кылып бергенге мажбур эмес да деген нерсени башыңызда психологиялык жактан эле алып жүрөсүз да. Ошондо сизге мындайча айтканда ал сюрприз боло баштайт да. Бир нерсени сиз күтүлбөгөн нерсе го, сюрприз деген нерсе. Сиз ал нерсени тамак жасаганды күтпөйсүз, оюңуздачы. Оюңузда күтпөйсүз, бирок тамак жасап койсо, сюрприз деп аяк жакшы. Сиз оюңузда күтпөсөңүз деле ал өз жасабай койбойт да. Ал өзүнүн кадимки күнүмдүк жумушун кылып жүргөн кыла берет. Келгениңизде тамак болот же болбойт деп ойлобой эле мындай күтпөй эле келсеңиз, болуп калса сизге сюрприз болот, мисалычы. Болбой калса да жиниңиз келбейт. Болбой калса, алыс деле күткөн эмессиз. Жиниңиз келбейт. Айта күтүп келсеңиз, сиз бирөө милдеттүү, тиги милдеттүү деп жашооңузду жашасаңыз, анда кыйынчылык болот. Ушуну бир аз мындай чечимлеп келсек, эч ким мага бир нерсе кылып бергенге милдеттүү эмес, мажбур эмес, милдеттүү эмес. Бул деген сөз менин келинчегим мага тамак жасаганга милдеттүү эмес деп өзүм алам башыма, мисалычы. Анан балам мени сүйгөнгө милдеттүү эмес. Өкмөт мага паспорт бергенге милдеттүү эмес. Ушу милдеттүү эмести башымда алганда, башында жүрсө, менин жашоом оңолот да, аябай бактылуу болом. Алар сиз азыр мында аргумент болушу мүмкүн да, өкмөт милдеттүү да эме кылганга. Жок, ал милдеттүү, андай дешиңиз мүмкүн. Бирок сиз башыңызга алсаңыз, эгер өнүккүңүз келтеби, бактылуу жашагыңыз келтеби, бир нерседен мындай чоң нерсе кылгыңыз келтеби, мисалы шарттанып алдык дейли, радиого келдик, радио жабык дейли. Анан биз жинибиз келет туура, бирок радио биз үчүн ачканга милдеттүү эмес да. Калса жаап коет, биздин эмебиз жок мисалы да. Ошондой болсо мен настроением бузулуп кайра үйгө кетип калам. А эгер мисалы милдетсем, неге ачылбайт, булар айткан го, тигиндей го деп бир нерсе сөз берген ошо. Бул нерсе мисалы болбош керек деп атасыз да, бирок сиз башка бирөөнү контрол кылбайсыз да. Ошо сиз өзүңүздү контрол кыласыз да. Өзүңүздү контрол кылыш үчүн, өнүгүшүңүз үчүн, бактылуу, бай болуш үчүн сиз бул техниканы колдосоңуз сизге аябай жардам берет. Тренингде көп киши ошондой эме кылат, бунун өзү баягы өздүк өнүгүү деп атпайбызбы, саморазвитие. Ал жерде башка бирөөнү өнүктүрө албайбыз. Биринчи өзүбүздүн көз карашыбыз өзгөрүп, башкаларга реакциябыз өзгөргөндүгү үчүн мындай башкалар өзгөрөт. Бактылуу болобуз. Башкалардан өзгөргөндөй көрүнүп калат бизге мындайча айтканда. Мисалы, кар жакшыбы, жаманбы сизге? Мага нейтралдуу. Кээ бирге жаман көрөт да, кар суук дейт да, мисалы биздин суроо бар экен, суроо эметип коелу. Саламатсыздарбы? Максат байке, Чыңгыз байке дейт. Бишкекте тренинг качан болот? Бир ишти аткарам деп баштайм, бирок 1-2 күндөн кийин кайра таштап коем. Эркти күчтөндүрүү үчүн эмне кылыш керек? Эркти күчтөнүп өнүгүш керек да, бактылуу болуш керек да, туура ошого байлайлы да мындайча. Бир нерсени баштап, анан таштап салган нерсе бул адамда мотивация менен баштайт да. Бир нерсе кызат да, конечный итогду караганда бактылуу бай өнүккөнүн көрөт, акчасы бар эме, анан баштайт. Жолдо баратканда анан бул эмоция менен башталат да. Анан адамда эмоция баягындай аябай кубаныч дейли, аябай кайгы дейли, бул көп жашабайт да. 1 күн, 2 күн, 3 күндөн кийин ал нерсенин эмеси таасир калбай калат. Сиз эгер ошондо баштагандан кийин биринчи ойлогонсуз да, ушул болот депчи, анан уктагандан кийин 1 күн уктагандан 40% кетет, андан кийин дагы 40%, 3 күндөн кийин ошол нерсеңиз сизге таасир бербей калат да. Ошого кантип башташ керек? Биринчи очередь мен баардык элдерге айтам, ошо өзгөчө эме, адам өзүнүн эмесин таап алыш керек да. Кандай десем, жаккан нерсени, бул мындай узун мөөнөттөгү нерсечи, мындай эмнени жакшы көрсө ошону иш кылышыңыз керек да. Бирок мисалы мен коучингге өтүш үчүн канча убакыт өттү да, мисалычы, анткени бат өтүп кете албай калдым да. Ошол сыяктуу сиз бирок аягында ошого өтүшүңүз керек. Бир, эгер узун мөөнөт болсо, жөнөкөй жумуш болсо, кичинекей нерсе, привычкалар болчу. Мисалы, эртең менен 5те турам дейт, туурабы? Ошо бирдемкени баштайм дегенде эртең менен 5те турам дейт. Анан байлар 5те турат экен дагы. Мындай, эртең менен турса жакшы болот экен деп бир себеби болот да ал кишинин. Анткени
ошону менен баштатпайбы. Бирок ал анда привычкасында жок да. Биринчи аны баштаардан мурда өзүнө эмне үчүн деген суроого жооп берсе, ошону кылып кете берет. Азыр сиз баштаганда эмне үчүнгө жооп берип аябай кубанып баштадыңыз, анан баргандан кийин ошо эмне үчүңүздүн жообу слабый да, андай элдики болушу мүмкүн. Именно сиздики эмес да. Күчтүү эмес. Күчтүү эмес. Мындай адамды мисалы коучинг мен ичимден чыкканча эмне үчүн коучинг кылам дегенге мен мисалы ушундан бактылуу болдум да. Кылган сайын бактылуу болгон сайын бул кете берет да. Эгер мисалы мен эмне үчүн кылам дегенге жообум болбосо, же мындай мисалы айтам да, суроо беришет да, англисче үйрөнө албай атам, мындай болуп атат, кантип үйрөнөбүз дейт да. Анан биринчи сурайм да, англисче сизге эмне үчүн керек? Эгер сиздин жообуңуз элдер эмне дейли? Эми үйрөнүш керек да, англисче дүйнө тили да, тигиндей десеңиз бул мындай күчсүз. Бирок бир максатыңыз болсо, мисалы бир американский компания бар, ошол английскийди тапшырсаң же сүйлөй алсаң, ишке алат экен, айлыгың ушунча десе, $2000 десе, сиз эмне кыласыз? Күчтүү бир себебиңиз болот да. Ошондо сиз аны таштабайсыз. Ошого сиз биринчи эмне үчүңүзгө жооп берсеңиз, аны таштабайсыз. Же ошону кыласыз. Же мындай кылалы. Азыр биз студияга келдик, сиздер угуп атасыздар, туурабы? Анан ушул нерсеге сиздер эмне үчүн ушундай кылам, эмне үчүн ушу радиону угам, же мен эмне үчүн радиого келем дегенге жооп берген нерсе болгон үчүн, ошол нерсе болгон үчүн кыласыз. Сиз эгер бир нерсени кыла албай жатсаңыз, значит эмне үчүнгүзгө жообуңуз жок да. Же күчтүү эмес. Күчтүү эмес, же сразу эл-элинде. Ошон үчүн сиз биринчи очередь эмне үчүндү аябай издеңиз. Бир эки жообуңду табыңыз, ошол сиздики болсо, аябай күчтүү болсо, ал нерсени таштабайсыз. Дагы бир суроосуна жооп. Тренинг боюнча эмеге мен WhatsApp номериме жазып койсоңуздар болот, мен жооп берип коем. Же Instagramдан карап турсаңыздар болот. Бишкекте качан тренинг болот деп сурап атпайбы? 0770 521 321 номерине тренинг боюнча сурасаңыздар болот. Ал эми дагы бир суроо бар экен. Кандайсыңар Максат байке, акча кантип топтосо болот? Эч эле акча топтой албайм, соода менен иштейм дейт. Азыр да жолу келсем ошентип. Жана айтып кеткендей, бул нерсени сиз эмес эч ким билбейт да, мындайчы, мындай көп киши билбейт акча топтогон, акча эмне, кантип топтош керек дегендичи. Биринчиден мен өзүмдө ушундай эмем бар эле да. Менде акча турбайт эле, мен корото өөрөтөм, бирөөгө келсе берип коем, ушундай баягы акча топтоо деген нерсе жок да. Эми акча топтоо өзгөчө нерсе да, акча топтоо. Буну бизнес тренингде да айтат, мен көбүнчө бизнес тренинг кылбайм, бирок баягы жекече эме кылганда бизнес тренинг кылам. Анткени мен көбүнчө жашоого машыктыруу боюнча эме кылам, ошонун ичинде бизнес тренинг ичине кирип кетет да. Ал бизнес тренинг же баягы акча жашоонун бир бөлүгү да. Эми баягы биз байлык деп атпайбыз, ошо частта, биз мисалы ал жерде ден соолук, байлык, анан сүйүү, бакыт кылып атпайбыз, өзгөчө ошолорду эме кылабыз, адамдын психологиясы. Сиз эми акча топтош үчүн көбүнчө эме элдер эмне кылат, кантип акча топ, жөнөкөй элдердин айткан нерсе. Биринчи сиз максат коесуз да. Мисалы үй алам дедиңиз, үйгө эме алдыңыз, 30% төлөп койсоңуз, уже сизди аны сурайт. Эгер ушундай техникалар колдонсоңуз, мен ошондой кылат элем да. Мисалы бир нерсени алып койдуңуз, үйдү алгандан кийин анын айлык төлөмү бар да, туурабы? Ошону эмне кыласыз? Сиз ошону мажбур бересиз да, уже сиздин эмеңиз жок да, уже мен топтоймбу деп, мындай өзүңүз каалооңуз жок. Сиз уже өзүңүздү баягында акча топтой албагандар, баягы дисциплинасы жок, эрки жоктор, ошол өзүнү башка бирөөгө байлап коет да. Башка бирөө түртүп турат. Мисалы Кытай, мен Чикагода жүргөм да, студент болуп, анан таксиге иштегенбиз. Анан балдар бар эле. Мисалы бир бала болот, үй алам дейт да. Анан 20 000 сомго үй алам деп апасы сүйлөшүп коет, эме кылып коет. Анан ал бала 3 ай иштейт. Эмне кылыш керек эле? Үй алыш керек эле. Калган балдар эмне кылат? Бирөөдөн карызы болсо иштеп туруп төлөп коет да, анан жөн иштеп жүрөт да, мындай курсагына, эмде тамагына чыгарыпчы. Бул деген сөз ошо сиз бир проектке киришиңиз керек да. Акча топтойм деп атпайсызбы? Ошондой. Же мындай эмне үчүн акча топтош керек, ошону билип алыш. Билип алыш керек да. Эмне үчүн акча топтойсуз? Сиз просто байлык болуш керек, мындай байышым керек, бирдемке кылып керек. Мындай сизде конкретный нерсе жок да, ичиңизде бирдемке турат, бирок аныктай албайсыз. Мындай орусчада мындай ясность это сила дейт да. The word is clarity is a power. Ясность esa мындай ясность деген не болуп калат ушунда, мындай ачыктык, мындай түшүнөсүз да, айкындык. Бир нерсени түшүнсөңүз, ошол күч, ошону кыласыз. Сиз азыр эмне үчүн акча топтогонуңузга да мындай күчтүү жооп жок. Жооп жок, анан билбейсиз да, жөнүнө байыш керек, үй алыш керек деп атасыз. Мисалы, кайсы үйдү аласыз, канча сом болуш керек, качан аласыз, ким менен сүйлөшөсүз, ошону сүйлөшүңүз. Анан ошолор сүйлөшүп, же мага канча акча керек деп жазыңыз, мисалычы. Мисалы, соода менен иштейт экенсиз, туурабы? Сиз мисалы соода менен иштеп атасыз. Соодада мындай нерсе бар да, соодага келгендерчи баягы акчасын чыгарып эле кайра салдым да, оборот болуп акчасын немесин берет. Сиз мында суммаларды түшүнүңүз да, мисалы $10 000 эмне. Мен мурда мисалы коучингге баштадым дегеле жашоомдо
мындай көзүм жумганда $100,000 көрүнбөйт эле да магачы. А кээ бирки балдар бар, цифралар менен иштейт да, мындай бирдемке айтсаң эле калькулятор алат да, ушунча 30% мындай экен, мындай только мындай. Сиз санды жакшы билесиз, ошону билиңиз. Соода менен иштесеңиз канча билесиз, эми ошо байлыгыңыздын канча акча каалаганыңызды көзүңүз жумганда мындай көрө аласызбы, элестете аласызбы мисалычы? Эме бар экен, телефон чалып бар экен. Алло. Алло. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Алло, саламатсыздар. Мен Караколдон чалып атам. Биз эле кече 2 күндө Караколдо. Максат аке менен кандай байланышып бермесек болот деп ойлоптум эле. Менин уулум бутуп атпайт да. Мени компьютерде окутуп койгом. Коляскада отурат. Азыр эми соцсвязь аркылуу программирование окуп атат эми. Мен оку кийин сага керек болот деп эле ошентип эле атам, анан бирок өзүмдү мындай деле аябай деле мындай желаниясы жок да, ошого кандай бир шыктандыруу берип, өзү менен өзүңүз менен байланышып сүйлөшсөңүз, консультация берсеңиз жакшы болот эле. Английский үйрөн десем эле такыр эле эметпейт да, желаниясы жок да. Түшүнүктүү. Кандай байланыштык болот биз? Телефонун айтып коесузбу? Номеримди берейин, WhatsApp'tan жазып коюңуз, жана Караколдон байланышканмын деп, 0770 521 321. Балаңыз канча жашта? 521 321. 521. Балам 24-кө чыгат мына бул эмеде. Январда. Ал качан кичинесинен бери ушундай болду эле? Кичинесинен бери эле баспай калгам. Азыр сиздин эң жакшыларыңыз, сиз аны ойлоп атасыз да, туурабы? Биринчиден мындай кылыңыз, балаңызга мындай жөнөкөй эле отношение кылыңыз, андай аны переживать этип эме кылмаңыз, коркпоңуз, балаңызда көп нерсе чыгат. Анткени азыркы жашоодо ал өзү кызыгыш керек да, сиздин оюңузча технология, IT деп тил үйрөнүп болуп атат да, туурабы? Балаңыздын өзүнүн кызыккан нерсеси бар да. Ал ошол нерсенен аябай успешный болот. Сиз эгер мисалы биздин деле ата энебиз эмнени окуйсуң десе юрфакты оку деп эме кылат да, баары инфакты оку, юрфакты оку деп киргизип коет да, анан аягында эмне кылабыз? Барып же базарда иштейбиз, же бирдемке кылабыз, башка иш кылабыз да. Ошого сиз мындай коркпоңуз, сиз мындай жашоодо эми тагдыр да, туурабы? Бирок сиз ушул нерсеңиз менен сизге көп ийгиликке жетесиз. Балаңыз жетет. Сиз бактылуу болгонду үйрөнүңүз. Сиз баягы кандай десем, баягы мүмкүнчүлүктөрү чектелген киши бул эме эмес да, кандай десем, бир жашоонун аягы эмес, ал жөн эле психологический нерсе болот. Балаңыз каласа аябай бактылуу болот. Ал итеги эле өзү бактылуу болгонду билет. Бирок сиз ага жөнөкөй киши мындай отношение кылсаңыз, там мүмкүнчүлүгү чектелүүдө мындай деп жөнөкөй эле адам катары отношение кылыңыз сиз ал кишигечи. Ал балаңызга. Ошондой эле отношение кылам, анан жанагыны үйрөнүп алсын деп атам, сага керек болот. Сиз ошо сиз айтасыз, керек болот деп атасыз да. Сиз мисалы адамга жакпаган нерсе, мисалы азыр сизге кайсы тамак жакпайт? Барбы? Жакпаган тамагыңыз барбы? Кафеге алып барам сизди, аябай сыйлайм. Бул жакшы да, мен жакшы көрөм да ал тамакты. Анан Кытайдын тамагын берип атам сизгечи. Анан берсем сиз жей албай атасыз. Же бул сага жакшы, ден соолугуңа мындай эме витаминдер келет, андай десем сизге жакпаган жей албайсыз да. Бирок өзүңүздүн жаккан тамагыңыз бар, туурабы? Ошол сыяктуу сиз бир аны өзүнүн ордуна коюңуз, өзүнүн эркине коюңуз. Сиз аны коркпоңуз. Сиз азыркы кылып аткан нерсеңиз менен өнүгүү болгон жок да, туурабы? Каалап айтат, мындай кылсам тигиндей болот депчи. Өзүнө тек коюңуз. Жашы 20да бул психологически мындай чоң эле киши да, сиз азыр аны өзүнүн решениесине кылыңыз. Ал эмне кааласа ошого жардам бериңиз, болду. Эмне кааласа, коркпоңуз. Баягы мисалы айталы, башка эле бир оюнду ойнойм дейт, мисалы сиздин оюңузча оюн ойносо акча табылабы, же ага керек болобу, керек жок, андай ойлобоңуз. Ал киши өзү билет жолун, жашоосунучу. Анан Кудай деле анын ичине ошо жакшы көргөн нерсесин Кудай койгон да. Мен ошентип ишене баштадым, анткени себеби жок да, аягында мен ушуну жакшы көрөм дейт да. Же азыр балаңыз жакшы көрбөйт дейт. Биле албайбыз да, сиз эмнени жакшы көрөсүз, эмнени жакшы көрбөгөнүңүз бир жактан чыкпайт да, мындай адам ичинен өзүнөн чыгат да. Ошону табыңыз, ошого поддержка кылыңыз, мисалычы, эмнени жакшы көрөт, сураңыз өзүнөнчү. Эчтеке жакшы көрбөсүн, эчтеке кылбасын, ал деле боло берсин. Мындай бир аз убакыт өткөндөн кийин адам баласы өзү кыла баштайт да. Сиз маны настаивать эткениңизде алга мындай тескери эме болуп калат да, анан баягындай ичиндеги каалабастык эме сезимдери өсүп кетет да. Сиз ошону өстүрбөшүңүз керек да. Анан өзгөчө сүйлөшөбүз буюрса, эгер эме деталдуу болсо эмеден номерди WhatsApp'тан жазып койсоңуз, кенен кесир сүйлөшө турган маселелер болсо. Рахмат. Рахмат чалганыңыз үчүн. Алло. Телефон чалып бар экен. Алло, саламатсызбы, угутабыз. Алло. Угутабыз, айта бериңиз.
Alo, assalamu alaikum. Алейкум салам. Kutmandı günüңүздөр менен. Рахмат сизге да. Нарындан чыгып жатам, атым Кубаныч. Аябай жакшы талкуу болуп атат да. Жанагы сөзүңүз жакшы экен, англисче айтканча. Эч ким сага милдеттүү эмес бирдеме кылып бериш дегенчи. Ошол сөз эле аябай терең ойлонгондо жетиштүү экен да. Мен аябай баа берип калдым. Чынын айтышым керек, мен мындай сөздү өмүрүмдө биринчи жолу уктум. Мен 50ден ашкан кишимин да. Кубанычтабыз бар. Анан мен бир мындай оюм менен пикирим бар да. Адамды 14, 15, 16 жаштан өткөндөн кийин улан кыздарды тарбиялаш өтө кыйын болуп калат экен. Анан биз переходный возраст дей беребиз да. Анан чындыкта эле ошондой экен. 20 жаштан кийин вообще моюн бербей калат экен. Ал өзү билгенин кылып калат экен. Чын мен өзүм окудум университетте, мен Америкага барып окуп келдим, анан тренингтерде окудум, мен өзүм билем. Атасынын энесинин тилин укпайт экен. Кичинекей балдар болсо, алардын психологиясы менен тарбиялаш керек экен да. 40-50дөгү киши деле 60-дагы киши деле мындай сабатсыз адамдар болуп барат демечи. Ал мектепте эле бүтүп калган 3-4 класста эчтеде окуган эмес, мындай тиричилик эле кылып, аларга акыл айтсаң ого бетер жаман көрөт экен да. Алар менин пикирим жанагы эле англисче айткан сөзүңүз чакты. Адам өзү эле аракет кылып ички дүйнөсүн өзү тарбиялаш керек экен. Рахмат. Туура айтасыз. Караңыз, азыр сизге чоң рахмат. Биринчиден мындай жашыңыз ушул жакта нарындан чалытасыз. Мындай ешкандай бир шаардан, өнүккөн өлкөдөн эмес. Бирок ушунчалык эмне кылдыңыз? Сиз азыр бизге чоң нерсе эме кылдыңыз да, баягы угуучуларга дагы. Кайсыл жакта болосуз, сиз азыр ойлонуп, ошону түшүндүңүз да, жашооңузга колдоносуз. Бул айылда болосузбу, Америкада жашайсызбы, каякта болсоңуз, бул нерсени үйрөнсөңүз болот экен. Чалганыңыз үчүн чоң рахмат. Акыркы суроо менен жыйынтыктайлы. Ассаламу алейкум. Сиз менен кантип байланышсак болот? Мен бизнес менен алектенип жүрөм, бирок алдыга жылбай атат. Кандай совет берет элеңиз дейт. Менде азыр ошо клиенттер бар, ошо бизнес кылган же жумушчу болуп иштеп жүрүп, анан бизнеске өтүп кетти да. Бир бала жөнөкөй эле айлыкка иштеп туруп, азыр 5 акча булактарын таап, мындай бизнес ачып, ошол жактан акча келтирет дейт да. Бизнес жылбай калса, сиз ошол жылбай калганда сизге бир информация жетишпейт да. Бир нерсени кыла бергениңизден кийин ошол жерде токтойт да бул нерсечи. Анан сиз башка нерсени карап көрүшүңүз керек. Анан телефондорго жазыңыз, келсе. WhatsApp'тан жазып койсоңуздар 0770 521 321 ошол номерлер аркылуу дагы кийин байланышсаңыздар болот. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетти. Бир жыйынтык сөз айтып коелу да. Бүгүнкү темабыз өнүгүү бакыт деп айттык. Өнүксөңүз бактылуу болосуз. Ошон үчүн сиз жана 4 тармакта ден соолук, байлык, сүйүү, бакыт ушул тармактарга сиз инвестиция кылышыңыз керек. Ушул баарын бирдей өнүктүрүп кетиш керек да ошол нерсени. Чоң рахмат сиздердин укканыңыздар үчүн. Эртең ушул эле 08:05-те угушканча.